Ассаламу алейкум, урматтуу Москва YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан, Кыргызстандан келем деп ушул такси тармагында ойлонуп жүргөн менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен, контакттар менен такси жамааттарынын контакттарына бөлүшүп коюңуздар. Снежок таксопаркы негизделгенине 4 жылдан жүзү болуп тур. Учурда миңдей биздин кыргыздар ушул арендага выкупка алып минип жүрүшөт экен. 200дөй биздин бир туугандар выкупка алышып, выкуптан машиналарды алып чыгып кетишкен. Азыр офистебиз. Офисте бир 100дөн ашуун эконом, комфорт плюс машиналар бар экен. Депозити жок деп толук маалыматты ушул паркта иштеген агабыздан алып берелик. Айдар агам, ассаламу алейкум. Ассалам. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп турат азыр экран аркылуу. Кандай машиналар бар, баалары канча, выкупкадагы барбы, толук кенен түшүндүрүп берелик анда. Эл менен амандашып. Ассаламу алейкум туугандар. Эми бизде таксопарк 2019-2020дан бери түзүлгөн, ошондон бери иштеп келатабыз. Азыр болсо бизде акция жүрүп жатат. Комфорт плюстарга, Москвич анан жактарга. Кудай буйрса мына жаңы поступление болгон 50 байык Кытай автопромунан. Алар 2500дөн 7.0 график менен. Көргөзүп айтып берсек, мунуларды эми. Мына бул жактар. Бул жылы канча бул жактарды ошондо? 2022-2023-2022-лерде, 22-23-төр. Комфорт плюс болуп калды. Комфорт плюстар, 7.0, 6.1. 2700дөн ушу акция менен. 2700. Негизи канча болгон негизи? Негизи 3000ден. 3000ден болду. 3000ден. Бул арзандатуу канчасына чейин уланат анан? Эми пока убактысы жок. Убактысы пока жок, бирок болуп атат. Боло берет. Акциялар буга чейин да болгон, боло берет. Биз жүргүзүп турабыз, постоянно мониторинг этип, карап эметебиз да. Таксопарктын пайызы канча анан сиздерде? Таксопарктын пайызы 5%. 5%. Акча чыгаруу Вывод средств 24 саат. 24 саат. Болгон эле элементке төлөйт. 50%, 50 рубль болду. А так вывод средств 24 саат. Страховка, ОСОГолор боюнча да айтып берсеңиз. Таксопарктын өзүнүн эмеси бар. Каска деп коет. Жанагы при ДТП действовать этет, бул жакшы мындай. Анткени деген күндө көрүп атабыз кандай ДТПга түшүп атат туугандарыбыз. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Кандуу жолдо жүрөбүз. Ооба, Кудай сактасын. Күндөн биринде эле сүзүп атат, тягын сүзөт, биягын сүзөт. Ошого бизден мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда, садакада мындай ар бир водительден 100 рубль берет. Ошол эле өзүнүн бир туугандарына, жердештерине жардам кетет булчу. Таксопарк эч кандай 100 рубль алып алып, андан көйүп, байып эметкен жери жок. Бул бири-бирине водительдер бири-бирине эле болгон эле жардамда. Болгон эле 20 миң төлөйт, калганын таксопарк төлөп берет. Ошол төлөп эметкенде биз эгер правильно распределение денег дейт да. ДТПда ошол жолдогу адам виноват болсо 20 миң төлөйт. 20 миң төлөйт. Не болгон тагдырда дагы? Эмне болгон тагдырда, хоть татаал болобу, андай деген случайлар да болгон. Восстановление кылып берип атканбыз, 20 миң төлөп эле кетет. Случайлар көп. Анан Кыргызстандан жаңы келем, иштейм деген мекенештерге кандай жеңилдетүүлөр бар сиздердин паркыңыздарда? Кисарт ачып беребиз, оформление кылып беребиз, госуслугисин подтверждение кылып беребиз. Ошолордун баарын ошо моундай регистрацияларды кылып бересиздер. Регистрацияны кылып беребиз 5 миңден. Пакет документ канча стоимость болот ошондо? Мисалы келген эле адам машинага таксиге чыгып кетиш үчүн канча? Болгон эле регистрациясына 5 миң берет, калганын бүттү, всё, вывод эмеге на линию чыгарабыз. 5 миң эле регистрациясына берет, калганын болду бүт. Госуслуги, кисарт бүт бекер кылып беребиз, оформление кылабыз дагы, линияга чыгарабыз. Бул жерде москвичтер көрүп турабыз. Булардын арендасы канча анан бул машиналар? Жаңы эле чыкты да булар дагы, 2200дөн 7.0 график менен акцияда болуп атат да. Акцияда. Выкупка барбы ушулардан, жактардан, полулордон сүйлөшөлүк? Выкуптар жактардан бар. 2,5 жылга. 2,5 жылга. 3500дөн төлөшөт. 3500. Биз первоначальный барбы жокпу? Без первоначальный взнос. Без первоначальный взнос. Без первоначальный взнос. Экономдо эле ошо Polo, Volkswagen Polo, Skoda Rapid'тер 2 жылга берип атабыз. Тоже без первоначальный взнос 2200дөн күнүнө төлөп эле кете берет. Аренда катары эле. Аренда катары. Ошол арендасы негизи канча буларды? Арендасы 1800дөн. 1800дөн жанагы менен 1900 болуп калат. 1000, ооба, жалпак тил менен айтканда 1900. Просто биз бөлөбүз да 1800, анан 100 рубль каска депчи. Ошого 2200дөн төлөсө выкупка дагы кете берет ошол.
ооба 2200дөн кете берет, бирок эме кылат да, каска уже действовать этпей калат да. Каска жок болуп калат. Каска жок болуп калат. Выкупта да ужечи. Выкупта ошондой. Арендада башка. Ооба, арендада жүрсө каскасы бар. Ошондо канча айланып калат экен негизи ушул без первоначале? 1 миллион 606 болуп калат. Без первоначальный взнос. Общий стоимость 1 миллион 606 болуп калат. Документтер жагынан жардам бересиздерби өзүңүздөр? Жардам беребиз. Бүт жардам беребиз. Фирма жагынан. Компания бүт эмесине мойнуна алып, бүт баарын жооп берет. Лицензиялары, страховкалары бекер болобу ошондо, кандай болот? Страховкасын бир жылын биз эметебиз, 1 жылдан кийин уже водительге өтүп атпайбы? Аны уже өзү эметет да. Өзү төлөп баштайт. Биз жардам беребиз, бирок списание коюп беребиз да. Аябай жакшы экен. Модан жак, бул пололор мына, бул пололор ошол 2019 2020-21 бар да ошолор. Алар 7.0 график менен баасы деле 2019да эле. 1800 100 рубль каска. 100 рубль каска. Кандай ошомо 2020? Булар пока выкупта уже берилген, пока берилбей эле. Пока на данный момент только Volkswagen Polo, Skoda Rapid 2019 жылды. Ошолор берилип атат выкупкачы. Негизи выкуп боюнча мен буга чейин бир 2 жолу тарткам бул паркты, 3 жолу тарттым окшойт. Ошондо өзүм досторум дагы иштеп, өзүм досторум выкуптан алып чыккандарын айткан элем. Ким азыркы учурда иштеп жаткан болсо, мурда иштеп кеткен болсо, парк боюнча өз ойлоруңузду мындай чындык сөз жаза кетиңиздер. Элдер өзү тараза демекчи. Жүрүң, кандай машиналар оно? Каралар. Бизнес класспы, кандай алар? Бизнес класстар булар. Бизнес класстар Хунчи 5500дөн депозит 30 000. Депозит 30 000. Буларга депозит бар экен. Депозит бар. Булар деген биринчи 15 000 берип, калганын накопительный кылып коюп берсек болот. Булардын жылы канча бул байбактар окшоп кеткен го? 2023. Бар китайский ана мындай кармаганда дагы москвичтерди кармап көрдүк азыр. Ооба, эми аты москвич болгону менен жүрөгү Кытай окшойт го деп. Ооба. Жок, бирок эми жакшы, өздөрүн жакшы көргөзүп атат. Бузулуп калып, токтоп калып деген жок. Кудайга шүгүр, жакшы. Качествосы деле жакшы. Мерстерчи, булар арендалары кандай? 5700дөн булар деле. Бизнес класс болду. Бизнес класс. 700дөн да? 5700дөн 7.0. Тоже ошондой эле 30 000дей. Болгон эле ошол. Булар выкупка берилетпи, кандай булар? Жок, пока выкупка берилбей. Жок булар, буларга жок выкуп, пока не действует. Негизи мурдагы келгенде аябай көп пололорду көрдүк элек. Мунусунда эми жактарды көрүп турабыз. Көбүн эсе эми жак экен могу жерде. Ооба, мындай эме болуп турат турбайбы, баланс болуп турат экен. Кээде эме болуп калат, эконом туруп калат, кээде деген жактар туруп калат, москвичтер туруп калат. Негизи эле учурда таксиде жумуш кандай болуп атат? Мына таксиге кызыккандар балким бизди көрүп тураптыр. Эми деген жанагындай кеңеш бересизби, кандай кыласыз? Жок, кыргыздай деген жакшы сөз бар эмеспи? Ора албаган орок тандайт болупчу. Ошондой да, андай иштегендер иштеп эле атат, иштей албагандар тапшырып кетип эле башка жумушка өтүп кетип атышат. Меники эмес экен, ака, биз кете берелик дегендер бар. Аны биз кармабайбыз, конечно да. Өзүнүн каалоосу менен келип тапшырса тапшырат, иштесе иштейт, иштегендер иштеп атат, жакшы Кудай буйруса. Бул агабыз дагы ушул паркта иштейт экен. Ассалам алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Канча жылдан бери иштейсиз бул паркта? 1 жылдан өтүп калды. Кандай парк боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып бериң мына. Парктын эң көптөгөн мекендештер көрүп турат. Парктын эң жакшысы мына ДТП болуп калсаң 20 000 төлөйсүң болду. Башка эчтеке менен ишиң жок. Сиз азыр арендадасыз? Мен арендадамын. Ушу машинаны минем. 1800дөн Polo. Ооба. 19 жылы. 2019 бир күн выходной менен. Там эмнеси бар? Акча чыгаруулар өтө тез. Жок, андай кыйынчылык жок. Ишиңизге келген ана, тыныч болуңуз. Мынакей Улукбан агабыз 2 жылдан бери ушул паркта иштеп эмгектенип келет экен. Өзүнүн парк боюнча суралык. Ассалам алейкум, кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңүздөр. Иштеп атасызбы? Жакшы, парк боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып берсеңиз, канча жылдан бери минесиз, условиялары кандай? Бул паркта иштеп атканыма уже 2 жылдын почти жүзү болуп калды. Выкупка машина алганмын бул жактан. Выкупка алгычакты алдын арендада минет элек. Арендада айдап жүрүп, анан кийин байкелерим, досторум ушул жактан выкупка алып аткандан мен дагы алардын аркасынан кой деп выкупка алганбыз. Ошо буйрса, аз калдык, Кудай буйрса. Бүтөйүндө калдык. Чыгарып алгандар болду тааныштарыңыз арасынан? Ооба, байкем чыгарды, бир эки досум чыгарды. Сиз мону минип жүрөсүз, өзүңүз отурсуңуз. Ушул машинаны минип жүрөбүз. ДТП болбой жакшы эле минип атасызбы, кандай? ДТП болду.
ДТП болдук, бир 2 жолу ДТП болдук. Кудайга шүгүр таксопарк мамилеси кандай болду ошол ДТП болгондон кийин? ДТП Көбү мисалы жүзүн буруп алат го көп. жок, ДТП болгондо бул таксопарк өздөрү жасап платеждон дагы күтүүлөр болуп атты, аябай эле чоң жардам болуп атты, Кудайга шүгүр. Ошол. УКУПта негизи башкачараак экен да, экономдо могу арендада болсо ал жанагы ОСОГО менен эле бүтүп кетет экен да, мисалы 100 рубльден берип отуруп. УКУПта андай жок экен анда. Жок, УКУПта жок, ошо таксопарк өзү жардам кылып жасап берет. Өздөрүнүн сервистери бар. Өздөрүнүн сервистери бар, ошол жака машинаны берет. Машинаң пока ремонттон чыккычакты, арендага башка машина минип турасың. Ал жагы да бар. Ошол эле жанагыда кете берет, эсептелет. Ишиңизге ийгилик анда. Демек азыр бул жерде арендага дагы машиналар бар, УКУПка дагы машиналар бар. Калоочуларга мен номерлерин коюп койдум. Толук маалымат дагы алабыз экөөбүз берүүгө аракет кылдык. Түшүнбөгөн суроолор болсо номерлерге чалсаңыздар болот. Болбосо офиске келсеңиздер болот экен. Бул офис качандан канчага чейин иштейт, ошону айтып койсоңуз. Негизи 9га чейин иштейбиз да. Кечки 9га чейин. Кечки 9га чейин. Жок, негизи эмеген чейин 9дан 6га чейин иштейбиз. Ифтарга чейин азыр иштеп атабыз да. А так bizde деле мындай дежурный группалар бар, диспетчерлер. Алар 9га чейин, кечки 9га чейин калып иштеп, көйгөй маселелерин, водительдердин линияда болуп калган мамилелерин чечип беребиз да. Ишиңиздерге ийгилик анда. Группа контакттар менен айткандай эле бөлүшүп, калоо тилек жазып коюңуздар. Чындыгында көрсөң көзүң кубанат. Кыргыз парктардын арасынан бир чоң бир лидер деп айтсак да болот. Чындыгында аябай көп машиналары бар. Көптөгөн кыргыздар эмгектенген. Көп адамдар УКУПка чыгарыптыр. УКУПта жүргөндөр мына чындыгында мына комментарийге жазыңыздар. Көрүшкөнчө анда келсе өзүңүз ушул жерге күтүп аласыз, Кудай кааласа. Өзүм тосолом да. Ишиңиздерге ийгилик анда. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.